Чот салмактарда эки суроолорду байкап жүрөм. Биринчиси ушул Камчыбек Ташиевдин алганына Кремлдин тиешеси бар. Путиндин батасын алып келди. Анткени жана Лента.ру башкаларда чыгып калдыбы. Камчыбек Ташиев главный эмне дейт, русофоб дейт, ошол кетти деген заголовок менен кээ бир прокремлевский ЖМКлар чыкты да. Камчыбек Ташиевке 2024 жылдын аягы, 25 жылдары Россиянын кээ бир саясатчылары, кээ бир блогерлери активдүү түрдө жанагы материалдарды жаза баштады. Каршы жаза баштады. Материалдардын кээби каршы болсо, ачык түрдө кээ бирлери баягы жылмаланган боло баштады да. Эми анын себеби эки түрдүү караса болот. Биринчиси баягы бунун баягы мекенчилдигинде десем, мекенчилдик катары кыргыздардын жаранын колдоо, коргоо, анан эсиңиздерде болсо керек, Россияда 2024 жылдын аягында кыргыз жарандар өздөрүнүн банясында баняга чыгып атканда атайын кызматтагы аскерлер, полициялар келип туруп тепкилеп, үстүлөрүнө басып, ушунчалык кордоп, аброюн кетирип, интернетке чыгарып жиберген, андан тышкары жанагы скинтке кошулган көп группалар кыргыздар боюнча абдан бир терс маалыматтарды берген. Анан ошо Россиянын жана Соловьевдин каналында Михеев деген бар. Ал дагы бир 2-3 жолу ошо кыргыздар боюнча мындай жылмалаган бир туура эмес сөздөрдү айтып келишти. Анан жакынкы арада 1-3 ай мурун Соловьев да өзү айтып койду. Булардын бардыгы жөн айтылбаса керек, алардын өздөрүнүн билгени болушу мүмкүн. Же болбосо алардын артынан баягы жип менен тартып кой берип жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Ага себеп болду. Себеп дегенде Ташиев баягы ошолорду көргөндөн кийин, билгөндөн кийин албетте баягы Россиянын биякта иштеген кээ бир кызматкерлери ачыктан ачык туура эместерди мына ошо областына жүргүзгөнү боюнча маалымат түшүп, анан аларды кармоого убактысынча мындай көргөзүп койду. Албетте бул жаккан жок. Биринчиден.